Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде маек көрсөтүүсү, аны мен Расул Багышбаев алып барам. Октябрь айынын 4-нөн тарта парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Борбордук калааттуу аянтына нааразылык митингине чыккан. Мына ошол митингдин катышуусунун өтүнүчү менен Ала Тоо 24 телеканалы коомдук пикирди жана өз ойлорун, өз каалоолорун ачык айтууга аянтча түзүп берүүсүн улантат. Мен жогоруда баса белгилегендей, мына ушул Бишкек шаарындагы өткөн 4, 5, 6 октябрдагы митингдин катышуучусу Эшполот Катиров бүгүн биздин студияга келип, өзүнүн оюн жана мындан аркы каалоосун билдирүү үчүн баш багып отурат. Эшполот мырза, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Алгач эле азыр ден соолугуңуз жакшы болуп калдыбы? Ден соолук азыр врачтар айтты, эми терпение керек, бир ай күтүп тур деп туруп, ошо көп суукка чыкпа деп туруп күтүп тур деди. Ошол. Мына азыр сиз өзүңүз менен кошо Саламаттык сактоо министрлиги берген майыптыгы бар деген тастыктаманы ала келдиңиз. Телекөрүүчүлөргө белгилей кетели, сиз ушул митингде жаракат алгансыз, көзүңүздөн жана бутуңуздан жаракат алып атасыз. Эми ошол күндүн хронологиясын кыскача эстеп кетели. Сиз кандайча митингге катышып калдыңыз, жаракатты кандайча алып калдыңыз? 4 октябрда 5-inde митинг башталган. 12-ден 12:30 биз келгенбиз, площадьта келгенбиз. Биздин жигиттер ошол жерде Адил деген жигит, Темир деген бала, ачки кийген бала болчу. Мени көрсөңөр болот, ошол жерде Оштон, Таластан, нарынан келген жигиттер бири-бирибизди тааныйбыз. Ошол боюнча көрүп туруп, мен бүтүн Кыргызстандын жалпы момун мусулмандары нааразы болгон, парламенттин туура эмес, өзүнүн жанын аябастан эл үчүн, мекеним үчүн туруп берген кыргыздардын нукура батыр элдердин намынан сүйлөймүн. Бүгүндөн баштап мен Ошко Кудай сапары кылам. Ошолордун баарына табып туруп, баарыбыз бирге бир муштум болуп туруп, Кудай буйрса бул вопросту аягына ишке жеткиребиз. Аман болсок, Кудайым буйрса. Эшполот, негизгиси башыңыз аман. Азыркы учурда сиз мынакей дарыланып чыктыңыз, ооруканада канча күн жаттыңыз. Мына ошол учурда барып сиздин абалыңыздан кабар алгандар болдубу, сурагандар болдубу? Канча күн дарыланып чыктыңыз? Ал учурда мени эч ким сураган жок. Минздрав действительно жаткызган. Алла ыраазы болсун, иштерге ийгилик. Өдө кырстан эч качан кемел болсун. Лично Салтанат эже деген заведующий глазной мени өзү көзөмөлгө алып туруп өзү операция жасады. Ал аялды биз Кудай буйрса министрге чейин алып барганга мен ант беремин. Анан ал жерден главврач, республиканын главврачы көзөмөлгө алып туруп өзү жакшы аябай карашта карады. Анан Кундуз Бекбоевна деген врач, вот жаш экен, Кудай буйрса ошону биз чисто могу эмелер көтөрүп туруп чоңдук деңгээлге көтөрөбүз. Ушундай биздин жалпы врачтарды жакшы карап беришти. Абдан кубанычтабыз. Бул мындай врачтарды биз жардам беришибиз керек. Врачтарды ар кимиси бар туруп уруша берет экен. Именно биз могу Кудай буйрса азыр өзүбүздүн чогулуп алайык, чогулуп туруп бир муштум болуп алайык. Кудай буйрса ушул аттуу герой Салтанат Сулайманова, Кундуз Бекбоевна, Бактыгүл эже деген ошол сыяктуу, анан Тектеш деген эжекелер бар экен. Канча жылдан пенсия алып, уже пенсияга да жетип калыптыр. Москва районунун Клара эжеси деген келип туруп мени сурап, акыбалымды сураган. Ошолорго жакшы иштеп деген ардекли ошолордун биз эмесине Кудай буйрса чечебиз, жардам беребиз. Жалпы азыр мен өзүмдүн чогуу болгон жарадар, революцияга катышкан Темир, мени көрүп атсаңар, Темир деген бала, дагы көп балдар ушул жерде, ошолорду баарын табып туруп, ким эме кылып туруп, анан баардыгыны Кудай буйрса жакшы требут эткенге биз аракет кылабыз. Өкүн низам чегинде кандай ушу эмне үчүн эмне өзүбүздүн жаныбызды аядык биз, бирине бирөөдүн колу жок, бирөөдүн буту жок, кандай биз өзүбүз ушуну жакшы караганга, эме кылганга биз милдеттүүбүз, закондун түбүндө. Биз өзүбүздүн арманыбызды берип атабыз, өзүбүздүн канча вактыбыз кетип атат, канча эмебиз кетти. Ушунун баарыга мен лично өзүм Кудай буйрса бүгүн Ошко чыгып туруп, ошолорду издеп таап туруп, элди өзүбүздүн митингге катышкан жарадарларды маселесин чечкен ошолорго эме беребиз, Кудай буйрса. Жардамчылык. Мына мага азыр бияктан кагаздан эме Алматы шаарынан эме келди, список, Кудай буйрса бизге жардам беребиз деп ушундай инвесторлорду, арабтарды ушундай эмеге
чет мамлекетке дарылаганга мен ушуна өзүмдүн башымда ант беремин, убактымды да бөлөмүн. И вот ошого мен Кудай буйрса дайынмын. Эми сиз сыяктуу жарандарларды жана азыр өлүм өмүрүнүн ортосунда күрөшүп жаткан бир нече жарандарыбызды дарылаган саламаттык сакчылары миңдеп саналат да. Аларга чындап эле биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Алар бир топ чындап эле абройго, наамга татыктуу. Бирок эми алардын баардыгын кызматка алып келебиз деп мындай түртүп берсек болбойт да. Бул кызмат билесиз, саналуу кишилер 2-3 кишини. Эми Эшболот, сиз келип атасыз. Мына биз сизге эркин аянтча түзүп берип атабыз. Пикиримди билдирейин. Жалпы калкка анын ичинде ушундай балким жогорку жактагы кызмат ордундагы отургандарга кайрылайын деп атасыз. Сиздин каалооңуз боюнча мындан ары сиздерге ушул митингге катышып, колунан, бутунан, көзүнөн, дененин башка бир бөлүгүнөн жарадар болгондорго колдоолор материалдык жана моралдык жактан болсо деп атасыз, чет мамлекеттен дарылатып келгенге. Жок, бул өкмөт бизге жардам берсин. Виза, самолет биз өзүбүз уже эме табабыз. Мен лично өзүм арабтын бир эмени таптым. Жакшы түрк тилини билем, араб тилини билем, көп тилди билем өзүм. Кудайга шүгүр. Өзүм дальше чисто өзүмдүн бул жакта революцияга катышкандардын маселеси, первый вопрос. Кредит алган, мага окшогон карызга батып кеткен элдер бар. Ошолордун маселесин чечип, жардам берип, мусулман арабтар ошолорго биз чыгарабыз, деңгээлге жеткирем мен, Кудай буйрса. Экинчи. Үчүнчү вопрос. Азыркы учурда сиздин карызыңыз барбы? Кредит бар. Анча-мынча карыздар бар. Менден башкасы көптөр бар да, мага окшогон жалпы ушундайлардын эмесин чечип беришибиз керек да, раз. Өзүбүз биз баардыгын тауып туруп, чогулуп туруп, анан эмеге келебиз да, списокко түшүп туруп. Бизге көчөдө советский эместе болгонбуз, советский киевский жагынан видеосун анда алдык, түшкөн бүт эмне түйгөнү доказательства, свидетельство бүт баарын чогултуп туруп, ошол жерде эжелер бар, 60ка кирген эжелерде ошолордун баарын мен издеп табышым керек. Кудай буйрса, бунун баарын чогултканга убакыт керек. Где-то ошол жерде мен 200 адамды тааныйм бири-бирибиз менен. Ошолордун баарына чогулуп туруп, жакшы низамдын түгүндө чисто Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы биз да жумуштар жасайбыз. Анан этнический кыргыздар бар болчу, ушул жерде да бар. Ошолордун паспортуну жакшы жумушка мындай кабыл алган, ошолордун маселесинде жерлерин бербеген, алдап кеткен кандай кишилер, Өзбекстандан, Тажикстандан келген ошолордун вопросунда чечкенге биз жардам бергенге даярбыз. Анан түрмөдө жаткан эжекен Таластан, Көлдөн, Оштон, Алайдан эжекелер бар болчу, ыйлап туруп, 65 жашта, 55 жашта, ошондо таап туруп, алар больницада жатып чыккан. Ошолорду таап туруп, жалпы момунун ким түрмөдө кандай түшкөн, зулумдук келген, эмне кылган, туура эмес соткондорду именно ошондо жардам бергенге биз уже жумушка жарабай калдык. Кагаз менен башыбыз иштейт да, ошондой элдерге биз жардам берип туруп, бир эмеге 1000 адамдын ичине кимисини кандай алган, ким кандай соттолгон, туура эмес соттолгон, зулумдук болгон да, бирөө жөнүнө күч колдонуп, карапайым мага окшош колунда жок, тапитет салды, бирөөдү карызга отургузду, бирөө күчү менен байланып туруп карыздылык кылдырып таштады. Ошондойлорду биз анан кумар оюндарыны биз жоготобуз. Кыргызстандан кумар оюн негиздеген жоготобуз. Маселе мечиттерде ушул жогорку кеңеште ким болуп иштегендер, чоңдор, анан премьер-министр Новиков Садыр Нуркожоев, Кудай буйрса ал киши дагыга келет, ал киши мени да көрсө тааныса керек. Ал киши действительно мен да ал кишини мындай көргөнбүз, жүрөгү таза киши, андай кишилер бизге керек. Анан мечитте, Даватта жүргөн, Бишкек боюнча, негизи Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча 24 саат мечит ачык болуш керек. Бул момун мусулмандын биздин чубак ажыбыз кандай өтүп кетти ушундай. Мечитте кылган, дуа кылган, коронавирус бүт нерседен биз алыс болобуз. Потому что мусулмандын дуасы 3 кишинин дуасы кабыл болот дейт. Инвалиддин дуасы кабыл болот, мусафирдин дуасы кабыл болот, бирөө зулумдук кылган. Ошондой баарыбызга дуа кылып туруп, 24 саат мечитке ушу өкмөттөн суранам, мечиттер жабылбай ачык турганына ыраазычылык билдирет элем да, ошо обращение сурак эме кылгандары. Чоң рахмат, Эшболот. Эми менде жыйынтыктоочу бир суроо бар. Мына сиздин колуңузда майыптыгыңызды далилдеген тастыктама турат. Ушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги сизге жөлөк пул чегердиби? Пока жөлөкчө эч ким эме кылган жок. Пока эч ким ага жоло элек пока. Аны биз өзүбүз кандай, кайсы жол менен ким прием алганын азыр мен өзүмдүн балдарымды чогултуп алайын. Майыпкерлерди бүт азыр чалыштык. Оштон, Таластан бүт, Алайдан, Көлдөн жолуп алып туруп, анан биз чогулуп,
низам чегинде кагаз менен кирип туруп ошо премьер-министрге Кудай буйрса Жоңгул президентине биз кайрылабыз низам чегинде. Ошонун бүт баарын маселени көтөргөнгө. Азыр А дегенде биринчи кезекте сиздердин ден соолукту чет мамлекеттен калыбына келтирүү, реабилитация жана башка балким операцияга муктаж болгон жарандарыбыз болушу мүмкүн. Мына ошолордун виза жана учакка болгон билеттин мындай бир маселесин чечип берсе деп атасыздар, туурабы? Мен өзүм ушу инвесторлор таап атам, Кудай буйрса. Сизге рахмат, студияга атайын келип мына ушундай пикириңизди билдиргениңиз үчүн. Саламаттыгыңыз сак болсун, мындан ары өлкөбүздө тынчтык болуп, амандык болсун. Урматтуу телегөрүүчү, дагы бир жолу баса белгилей кетейин, Ала Тоо 24 телеканалы коомдук пикирди ачык чагылдырууга жана өз ой пикирин ачык билдирүүгө эркин аянтча түзүп берди. Өзүнүн өтүнүчү жана суранычы боюнча биздин босогобузду аттап, каалгабызды ачып келген Эшболот Катировду түз эфирге чыгардык. Маек көрсөтүүсүнүн алкагында ал октябрдын башында өлкөдө болгон коомдук саясий абалдын күбөсү, мына ошол митингдин катышуучусу иретинде мындан аркы анын каалоосу, өтүнүчү кандай, ал өз оюн ачык билдирди. Бул маекти мен Расул Багышбаев жүргүздүм. Бизден алыстабаңыз.